Ысык көлдүн Тору Айгыр айылында келечекте экологиялык жактан таза Асман шаары курулат. Бул тууралуу президенттин администрациясында Асман келечектин шаары долбоорунун бет ачары болуп өткөн. Бул долбоордун автору Руслан Акматалиев мамлекеттик архитектурага сунуштаган. Асман шаарынын каражат маселеси чечилсе, 7-10 жыл аралыгында ишке ашат. Таза абада, көлдүн жээгинде ошол бир топ инфраструктурасы менен ошол жерде бир аз өндүрүштөр дагы ошол шаарчага тиешелүү өндүрүштөрдүн дагы пландаштырылып атат проект менен, долбоор менен. Анан эми бул долбоорду биз дагы өзүбүздүн шаар куруу кеңешмеге карайбыз, тиешелүү адистердин, тиешелүү мекемелердин корутундуларын алабыз. Бул эми азыр долбоордун иш жаңы башталып атат. Бул боюнча азыр ушул жогоруда айткандай чалгындоо иштери башталып атат бүгүнкү күндө. Шаар курулса, туризм дагы да өнүгүп, Кыргызстан туристтерди тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Андан сырткары 200 миңден ашык жарандарга жумуш орду түзүлөт. Муну менен Кыргызстан медицинаны да өнүктүрсө, чет жакадан дарылануу менен биргеликте эс алуу үчүн келген адамдардын саны да өсөт. Андыктан эксперттер бул долбоор айтылып гана калып кетпестен ишке ашышы керек дешет. Шаар дайыма таза болуш керек. Бут кийимдер, мисалы үчүн мен чет өлкөлөрдө жүргөм. Эртең менен кандай чыксаң, кечинде ошо боюнча таза да. Алар көмүр жакпаган таза бир эмелерде, шаарларда ошондой шаар түзүлгөн. Демек кылса болот, аны да кылса болот. Ошон үчүн муну деген колдогондор бар, колдобогондор бар деп атпайм. Ошо колдогондор кайсы жерде болбосун. Азыр Кыргыз деген дүйнө жүзүндө ар бир шаарда бар. Колдойм дегендер өздөрүнүн идеясын алып келсин. Мен мал жерде муну көрдүм, тигини көрдүм деп. Ошондой эле курулуш иштери башталса, өлкөдөн чыккан чийки заттар колдонулуп баштайт. Алсак цемент заводдор, айнек чыгаруучу ишканалар, кирпич заводдору жана башкалар. Мындан улам Кыргызстандагы курулуш материалдарына талап өсүп, экономика дагы да көтөрүлөт. Курулуш башталса, жанында Алтын жээк деген завод бар, турат. Бетон чыгаруучу завод да, ошону иштетсе болот. Андан берегире керамзитный завод бар. Ошону иштетип туруп, жеңил кирпич чыгарса болот. Азыркыдай бир 6-чы этажга эмес, 16-чы, 26-чы этажга чейин салса дагы болот. Ал керамзитке чийке зат деген Беловодскийде слюда деп коет, ошол колдонулат. Анда биринен бири тартып кете берет да. Анан цемент күрмөнтү токтоп турат. Анда иштетиш керек. Иштете турган болсок, күрмөнтүнүн ошо аки ташы. Келечекте курула турчу Асман шаары Ысык көлдөгү Тамчы аэропортуна жакын жайгашат. Бул аймак жер кыртышынан, экология жана аба ырайынан да талапка жооп берет. Үстүдөн алганда шаардын көрүнүшү музыкалык аспап комуз түрүндө болот. Ошондой эле комуз формасында турак жай да салынат. Мындан сырткары көңүл ачуучу борборлор, окуу жайлар, бардык шарты каралган ооруканалар салынат. Ал эми курула турган турак жайларды курулуш компанияларга берүү планы каралууда. Нуржан Султанбекова, Өзкүн Жороев, 7 канал, Бишкек.